Так, куш келипсиз Мирлан байке. Салам урматтуу мекендештер. Биздин эфирдин катышуучулары, биздин Telegram каналдын катышуучулары, бизге жаңы кошулган мекендештер, жаңы кошулган биздин мекендештер бүгүн жаңы эфирге катышып аткан баардыгыларга кош келипсиздер демекчимин. Жана биздин YouTube'да көрүп турган мекендештерге айтып кетерим. Күн алыс биз ушул биздин Telegram каналда ушундай түз эфирлер өтүп турат. Биздин юрист, тажрыйбалуу юрист Мирлан Токтобеков сиздердин сурооңуздарга ушундай түз эфирде акысыз жооп бермекчи. Биздин каналга катталууду акысыз, андыктан описанияда жана комментарийде турган ссылка аркылуу биздин Telegram каналга кошулуңуздар. Бизде биринчи суроо берүүчү мекендешибиз бар экен, урматтуу Мирлан байке. Изи сурооңузду бере бериңиз. Бизде мындай сурооду жакында жумуштан чыкты да, келинчегимчи анан мындай болду. Ал жерден заявление баягында кылып зордоп заявление жаздырып койду да, заставить этчи. Так. Анан гражданство РФ бирокчу, анан ошондо экөөбүз чогуу иштегенбиз да, мен ордуна жаздым дагы без дата кылып туруп келинчегим кол коюп койду. Алар мындай деди да, эгерде жакшылыкча эле жазбасаңар, мен Бекзатбек угулбай калды. алганар тигиндей мындай деген. Бекзатбек угулбай калып атат. Мен сүйлөп атам, эмне эмас. Алтынсой тагын Элмира, уже 6 ай болуп калды. Элмира тууганым жакшы угулбай кетип атат. Сиз микрофонду кой бербей сүйлөсөңүз, мындай басып, постоянно басып туруп сүйлөсөңүз угулбай калып атат. Угулуп атабы Эми угулду. Ошол Алтынсойда келип калганда уже 6 ай болуп калды иштегенинечи. Анан договорду 6 айдан бесперерывно 6 ай иштесе ага положено экен да. Анан ошондон менеджерине айттым да, отпускной десем, пока туруп тургулачы, биягын эме кылып алалы, анда мындай тигиндей деп туруп заявление жаздырды дагы. Ошодон кийин эми азыр отпускной да жок, декретный да жок да. Анан жана справканы жаздырттык больницадан, эме тиги Сиз турган десек, анда алар айтып атат, бизде андай нерсеси жок дейт да. Ошондон силер бизди алдадыңар, тигиндей мындай шылтоолор көбөйүп кетти да. Ошону кантсек болот, сотко берсек болобу, болбойбу? сиздердин понял, сиздердин ситуацияңызда сиздин келинчегиңиз боюнда бар экен. Боюнда барынан пайдаланып тигилер ошол боюнда бар келинчегиңизди уволить этиптир. Туура айтамынбы мен түшүнгөнүм боюнча? Ооба, уволить этип бирди, мындайча айтканда, заставить этип турупчу. Эми мындай да, ким тууганым да. Сиздер бул решенияны сотко жазбайсыздар, сиздер сразу прокуратурага жазыңыздар. Прокуратурага арыз жазсаңыздар, ушундай мынакей булар деген ушундай боюнда бар экенин билип туруп уволить этти деп неме кылсаңыздар, арыз жазсаңыздар, прокурор ал ишкананы жөн эле эчтекесин кылып турбай жайып. Бирок прокурорго арыз менен кайрылыш керек. Ооздеки кайрылбагыла. Арызды жакшылап жазгыла. Канчанчы числодо силер жумушка киргенсиңер? Канчанчы числодо аны уволить этти? Эмне себептен уволить этти? Эмнеге сиздер кантип заставить этти? Ошолордун баардыгын кенен жазып туруп эле прокурорский немеге надзор, прокурорский контроль деген бар. Бул трудовой спорлорду именно прокурорлор карайт. Анан прокуратура реагировать этет да. Ошол одномоментно эле Россияда, Кыргызстанда миграция министрлигинин өкүлчүлүгү бар. Силер, надеюсь, Москвадан чыгып атасыңар, Москвадан чыгып атам. Москвадан чыгып атсаңар, ошо жана Большаярдыкка барсаңыздар, миграция өкүлчүлүгү бар ошол жерде. Ошолоркилерге да айтсаңыздар, алар сиздердин укугуңузду келинчегим гражданка да, гражданин РФ. Эч кандай эчтеке болбойт, потому что силер этнический кыргызсыңар. Болду. Хорошо. Анан дагы бир суроода эме справка сурап атпайбы алар? Ошентип справка алып келгиле, андай мындай деп. Эмне боюнда бар дегенби? Анан биз эме дедик да, боюнда бардыгын 3 ай болгондо айтканбыз да, январдачы. Анан бул марттын 21-inde чыгып атат да. Анан силер
айткан эмессиңер башында анда мындай деп 3 айлыкта биз билген жокпуз да, биз кийин билип калып өзүбүз деле анан сага айттык да ошону десек эртерээк айтышыңар керек болчу. Андай мындай деп эч менеджер кандай шылтоолор эле көп болуп атат. эч кандай ал тигилеки силер аны айтып аларды кандайдыр бир нерсе кылганга не обязаны. Ал боюнда бар болуп калган нерсе бул ал силердин немеңерден эмес, ал эч кандай самый главный законодательство боюнча боюнда бар аялды боюнда бар кезинде уволить эткенге эч кандай ишкананын акысы жок. Анан мен айтсам болот да, ушундай зарплатаңа бербейбиз деп коркутту дегенден мен анын ордуна жазып койдум. Бизди заставили, я же тем более мигрант десем болот да. Болот. Ошол экентип неме этиңиздер, өзүңүздөрдүн укугуңузду отстаивать, тем более аялыңыз гражданка Россия болсо, ал корголуш керек укугу. Хорошо? Рахмат чоң. Прокуратурага жазыш керек экен да. Сразу ошол райондун прокуратурасына. Рахмат. Прокуратура кийин ардыңкыга барасың. Бекзатбек бериңиз сурооңузду. Рахмат, чоң рахмат. Assalomu alaykum. Алейкум. Men Qirg'iziston jarayonidan men 8-martda через Уфа Moskvaga uchib kelgan. Ana bu документlarim конкретно по закону сделал и случайно паспортом и водительское удостоверение, иммиграционная карта и Сбербанк картами случайно потерял. И я сразу об утере потери полицейскому отделу заявление жаздым. Они от меня приняли это заявление и потом меня отправили на МФС. МФС посольствоga жүрді. Посольствоga барсам, сначала паспорт аласың 1 айда деп ID карт паспортымга она заявление приняли, и после этого она водительское удостоверение аласың дейді. А унgacha men уже только приехал, и некоторые менге совет берayotganlar бар, то, что я потерял, у меня suratlari бар да, meni правамы, паспортымычы. Şunu duplikat kılıp жасап, пока işe çıksang bo'ladi, shu to'g'rimi? Жок, дубликат кылганда это дубликат, это подделка. Siz алып поддельный документ менен барып алсаңыз, вообще депортация болуп кетесиз. Ошон үчүн эми сиз хотя бы восстановление болуп атат деген справка алышыңыз керек да. Посольстводон берет баланчаны. Menga посольство восстановление деп жазып берген, көчөгө чыгууга менде проблема жок. Бардык документтарды конкретно жасап берди булар. Бирок мен жумушка кире албай экенмин да, бул мененчи. Өзү тиричилик керек болуп атат. Неме эң айлаңыз кетсе, жанагы есть такой вариант. Сиздин жана праваңыздын немеси бар го, копиясы. Ага. Ошол экени нотариально заверить этиш керек да. Уну нотариально заверить. Эми нотариуска барып, эми тааныш нотариустар менен сүйлөшүп, бир балекет кылып, ошол экени нотариально заверить этиш керек да. Ошол нотариально заверенный копия менен иштесеңиз болот. А так, подделка документтер болмойт, хотя у меня там все написано, данныйларым жазылган болсо да дубликат. Дубликат. Анан сиз фальшивый менен кармалсаңыз, 327 деген статья бар, бул использование поддельных документов. Аны менен аябай көп киши сиздерде болуп депорт болгон да убагында. Правасын жоготуп, подделка жасатып, ID карталарды жоготуп, подделка жасатып, ошо өзүңдүн эле данныйың, өзүңдүн эле бүт баардыгы бар, бирок это подделка. Ал жерде жанагы дубликатта есть специальные защитные слои, там ушундайлар бар да, защитный. Ошолор жок болуп, бат эле чыгып калат алчы. И ошо менен анан депортация болуп кетет. Ал депортация болгондо дагы вообще пожизненно, бессрочный кылсалат. Дагы бир суроо. И сиз менге айта аласызбы, после паспорта восстановления водительского удостоверения через какой-то дагы 1 ай жүрөмбү дейм да, или дагы 1 ай, ооба. 1 ай, даже 1 айдан ашыгыраак. Паспорт 1 ай эмес, 1,5 айдан келет. Сизге чоң рахмат, мен абдан каныктым. Аракет кылыңыз, ошо жана копияларын эптеп неме кылып алсаңыз, нотариально заверить этип алсаңыз, нотариально заверенный копиялар менен иштесе болот. Рахмат сизге. Эчтеке эмес. Марат Эрчабаев.
Assalamu alaikum. Валейкум ассалам. Угулуп атабы жакшы эле. Ону мен Угулуп. айтайын дегем, 2 жыл мурун сотко барып выдворение болгон экен да, аны мен билбептирмин. Кече милицияга чыгып, ошону айтып атат да. Анан кийин мен андан кийин бирок кирди чыкты кылып келгенмин да. Эми ошо регистрациям бүтөт да эртең бүрсүгүнү мен кайра учетко койсом регистрация турабы же турбайбы ошону билейин дегем. Если турбаса мен кете беришим керек да бекер эле бул жерде. Регистрацияңыз такыр турбайт, потому что сиз мындай болгондо, сиз выдворение болгонсуз, ал соттун решениясын мына эми бир жакында эле базага киргизсе керек да сиздикинчи. Ошондон базадан чыгып атасыз да сиз выдворение болуп кеткенсиз деп. Эми мындан ары регистрация койбогонго болбойт. Анан эгерче сизди азыр кармаса, сизди азыр Сахарова алып барып салат да. Ошо менен 17-20 күн жатып анан кетесиз. Лучше сиз азыр баягы мындайча айтканда кыргызча айтканда сыйыңыз менен чыгып кетишиңиз керек да. Ошондой. Өзү кетиш керек болуп калды өзү кетет окшойт анда. Эми эгерде ата энеңиз гражданин же болбосо аялыңыз же балаңыз төртөөнүн бирөө гражданин болсо соттошсоңуз болот. Макул, ошону билейин дегем, рахмат силерге. Хорошо. Бере бериңиз, ким аты жок. Перизатты бериңиз. Жазып алсаңар атыңарды. Билбей калдым. Саламатсызбы? Мен мына кыргызча айтканда сыйыбыз менен чыгып кетпей, күйөөм 5 жыл мурун выдворение болуп кеткен болчу да. Анан до конца чыгып кетпей жүрөбүз. Анан мен жөн эле бир эле преступление менен жүрө берели, көбүрөөк эле кылалы да деп мен фиктивный брак менен гражданство алдым да. Күйөөм экөөбүз официальный бракта жокпуз. У нас есть шансы оспаривать вот эту вот ситуацию. Уже мына жайда 5 жыл болот, анын эмеси бүтөт да, то, что он выдворен. Бирок эме болдук да, бир чыкпай качып жүрөбүз да, настырно. Ошону мен баламы азыр сот аркылуу кайра эменин өзүнүн атасынын атына өткөзөм деп атам да. Ошол жолдор менен биз күйөөмү чыгарып алсак болобу черный списоктон, жолдошуму? Эми сиздердин ситуация мындай болот. Азыр паспорт алдыңыз да. Паспорт алгандан кийин вы можете эми тигиреки баягы фиктивный күйөөңүз менен ажырашып эле, анан бул ажыраштым. Анан эми жай келсин, потому что в любом случае сиздер азыр баягы өткөн немени, өткөн чактагы жана выдворенияны сиздер азыр оспаривать эте албайсыздар, потому что брак с гражданкой России будет заключен после вынесения решения. Эгерде решениядан кийин гражданство алып, анан решениядан кийин үйлөнсө, ал уже өтпөйт баары бир, всё равно. Эми просто вот для дальнейшего, да, вот жолдошуңуз азыр жайында чыгат деп атасыз. Негизи баягы срогу боюнча где-то бир июнь-июль десе, ошолекине да бир ай өткөзүш керек да, хотя бы август өткөзүш керек да, потому что ал черный списоктон сразу эле чыгара калбайт. Ошол ден чыгарбайт. Алар дагы анан тиги ФСБга жиберет, анан ФСБ анан тигиреки базадан чыккан чакты 1 ай 1,5 ай өтөт да. Ошо 1 ай 1,5 ай өткөндөн кийин вообще желательно жолдошуңузду бракты заключать этип экөөңөр Россиядан. Анан жолдошуңузду кирди чыкты жазатышыңыз керек. Границасы ачылгандан кийин, анан кирди чыкты кылгандан кийин, анан уже официально там кайра регистрацияга коюп, анан уже ачыкка чыгып кетсеңер болот. Рахмат, чоң рахмат. Керектүү маал алдым, рахмат. Аны баягы өткөн чактагы решениясын азыр оспаривать эте албайсыңар. Аны оспаривать эткен күндө дагы азыр сразу карабайт, ал 1 жыл азыр ушундай очередь болуп турат да. 1 жылдын ичинде карайт. Ага чейин күйөөңүз уже 2 жолу чыгып кетет ал теги черный списоктон. Рахмат, чоң. Тынчтык кадам азыр. Бере бериңиз сурооңузду. Микрофонду басыңыз. Андан кийин андан кийин Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Менде бир суроо бар эле. Мен кече балам Кыргызстандан келди да. 2 бала. Анан бирөөсүнө паспортуна печать басылбай калыптыр да. Ошону кандай кылсак? Жашы 7ге чыкты. Эми ал кичинекей баланын паспортуна печать басылбай калса андай деле неме эмес, миграционный карта берип турбайбы теги?
миграционный карта берилген. Анан кече регистрация коюп атканда ошондо көрүп калдык да. Регистрация жасап аткандачы. Печать жок экен паспортто. Регистрацияны коюп берди баягы МФЦданчы. Эч нерсе деле болбой ошону бир сурап алайын, болбосо печать бастырыш керекпи, кандай болуш керек ошону билип алайын дедим. Негизи канча күн болду келгенине? Bir aydan öttü, bir aydan öttü. 27 Mart'ta geldi okşayt. Ооба. Эми мындай да, эгерде ушекинде миграционный картага же болбосо паспортко ушундай кээде печать басылбай калып ушинтип унутулуп калса, негизи 3 күндүн ичинде кайра ошол өткөн аэропорттонбу же болбосо ошол эки өтмөктөн кайра кайрылып арыз менен ошол экинде кайра печаттарын бастырса болот негизичи. Бирок сиздики 1 ай өтүп кетиптир. И тем более эми балаңызды уже регистрацияга коюп койгон экен. Миграционный картасы бар экен, самый главный, туура кылгансыз. А так эми печать басылбай калса, это ничего страшного, потому что жашы жетелек балдарга миграционный неме өтө деле көп карай бербейт. Прям печати деп. Ошондуктан эми жүрө берсин, дагы кийинки чыгып киргенде анан печатты бастап коесуңар. Рахмат. Эртең чыгып атканда эч нерсе дебейт да. Оштон чыккан эмеси бар, печат бар, бул жака кирди деген печат жок да ошодо. Эчтеке дебейт анда. Мен эми көп эле жолу бизде ушундай болгон, даже аэропортко барып биз заявление жазып койдурганбыз, кетип атканда эч ким эчтеке дебейт. Карап кана кирген печати кана деп текшербейт деле. Самый главный, законно, легально он должен находиться в России. Макул, рахмат байке. Хорошо. Айгерим Абышева бериңиз. Нет, бериңиз. Интерестер. Анан кийин Тепке. Анан Айгерим. Алло, ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Бизде мындай суроо бар деди. Продление кылдырдык элек. Бир таанышыбызга полный трудовой договор бардыгын тапшырганбыз, бирок бүгүн СМС келиптир, ага трудовой договоруңар жок, трудовой договорду тиркегиле деп СМС келиптир да. Ошону бирок трудовой договорду немеден МФЦдан текшерсек чыгып атат. Баягы ИП форматында ачылган трудовой договор менен тапшыргандек. Ошого кандай кылсак болот, эгер жумуш айтып бере аласыздарбы? Эми ал трудовой договорду кайра эле ошол эле госуслугуден жанагы немеси сүрөтүн прикреплять этип кайра жөнөтсөңөр болот. Либо ошол силер жашаган райондун, силер регистрацияга коюлган райондун федераль миграционный службасына барып, хозяин менен чогуу барып көргөзсөңөр болот да. Ал бүт баары эгерде немеси кеткен болсо, уведомлениясы болсо, анда ал трудовой договорду принимать этишет. Азыр тапшырсак сразу да келет да, же очередь дагы каралып неме кылынабы, ошого барып тапшырсак? Эми ал тигиреки ал ошол иштеген неме ФМСтин режимине жараша болот да. Сиздер заявление подавать эткен жоксуздар, сиздер просто жообун алып барып атасыздар. Так что бизде баягы кыргыздар көп эле жолу неме беребиз, биз совет беребиз. Кичине наглыйраак болуш керек да. Биз не подаем заявление. Силер заявление берген жоксуңар, силер жообун алып барып атасыздар. Так что биз очередь карап бергиле деп карап кирип көргөзүп чыксаңар болот да. Рахмат чоң. Рахмат. Так, Кеке, суроо барбы? Ассаламу алейкум. Жакшы эле болуп атат. Болуп атат. Менин суроом мындай болуп атат да, мен келгеним 6 ай болду, бирок келгенде мен регистрациям менен өздөрү жасап берген да 3 айга. Андан кийин хозяйкачы жумуштагы. Андан кийин 9 айга узартканда трудовой договорду өздөрү берип узартканда, анан жумуштан мен увольнение болуп атам, көчө заявление жазган, мен кетем депчи. Анан жаңы регистрация жасаганга да бир эжен тапкам, орус эженчи, гражданин. Ал бүт жасап берем, макул, бирок 1 жылга деди да. Андан кийин мен ага документтерин полный бердим, анан трудовой договор бияктыкын эле берип койдум. Эчтеке болбойбу? Эчтеке болот, потому что ал сиздин бияктан берген трудовой договоруңуз уволить эткенден кийин 3 күндүн ичинде федераль миграционный службага тигилер арыз жазат да, аны аннулировать этип таштайт, жана трудовой договорду. Сиз кайра жаңы трудовой договор жазатыңыз керек. Бирок тияка тапшырылган регистрациям базада чыга берет да турабы?
Жок, ал регистрацияңыз да тиги жана трудовой договорду аннулировать эткенде уже жок, базадан чыгып кетет. Ошондо базадан чыгып кетеби? Ооба, ошон үчүн жаңы трудовой договор жазатышыңыз керек. Сиз хозяйкаңызга чалып кечирип койгула. Мен эски трудовой договор берип алып турмун, жаңы трудовой договор берем. Жаңы трудовой договорду прям 15 күн деп берилген негизи, бирок желательно 3 күндүн ичинде, 4 күн ичинде жазап туруп беришиңиз керек да. Либо гражданско правовой договор жазап бериңиз. Бияктан чыгып ошондо мен эчтеке документ албайм хозяйкадан, Уволить этип атканда сиз желательно тигиреги бүт документтериңизди алып кетиңиз, жанагы неме деген бар, трудовая книжка деген бар. Желательно ошо приказ об увольнении деген бар, ошолордукилерди алып алыңыз. Чоң рахмат байке. Хорошо. Ким? Айгерим, бериңиз сурооңузду. Дагы суроо бере тургандар микрофон кнопканы басыңыз. Кезекке жазылабыз. Или комментарий жазыңыз. Сизден сурайын дедим эле, буга чейин эч кандай биз неофициалдуу деген эмеспиз, ар бир 3 айдан кирде чыкты кылып турганбыз. Так. Азыр эми жаңы закон чыкты деп атышат. Азыр эми кайра чыккандан кийин кайра 3 айсыз депчи Россияга. Эжеке бул жаңы закон эмес, бул закон илгери эле бар болчу да. Просто биз мындай да, биз ошо 3 ай сайын кирип чыккан сайын сиз трудовой договор жазачу белеңиз. Жок, трудовой договор жок, ар бир 3 ай сайын кирип чыгып турганбыз да. Вот эң жаман кылгансыздар, эң туура эмес кылгансыздар. Потому что Кыргыз Республикасынын граждандары ушуреке Россия Федерациясында границаны киргенде жанагы работа дегенде чийесиздер го астын. Работа дегенде чийгенден кийин сиз обязательно 3 айдын ичинде бир жолу трудовой договор жазатышыңыз керек. Милдеттүү түрдө. То есть сиз иштегени келип атасыз, а так фактически сиз 3 ай эчтеке иштебей эле кайра границага кирип чыгып атасыз. Сиз уже черный списокко киргенге сиздин азыр шартыңыз бар. Возможно, сиз уже черный списокко түштүңүз болуш керек. Ошон үчүн в срочном порядке трудовой договор жазатып бир жерге оформить этип, либо гражданско правовой договор жазатсаңыз, сиз ошол законго подпадать этпей каласыз. Азыр сизге срочно трудовой договор жазатыш керек, либо гражданско правовой договор. Жакын арада ошо кайрадан чыгалып деп атабыз да, эмеге 3 ай болуп калды уже келгениңизде. Энди 3 ай койдурабыз, первичный эмечи, регистрацияга коюлат, анан анын срогу бүтүп атканда кайра кирди кылып, кайра башынан регистрацияга койдура берет элек да ошого. Это эжеке мен түшүндүм сизди, бирок закон бар да, сиз просто ошол законго азыр мындайча айтканда көзүнө илине элексиз да. Если илинсеңиз, сизде мына 90 күн биринчи жанагы келди, 3 айлык регистрация койду, ошол 3 айдын ичинде трудовой договор жазабагандар азыр черный списокко түшүп 3 жылга кетип атат. Түшүндүңүзбү? Сизди азыр Кудай сактасын, азыр кайра чыкты, кирди кылам, азыр мен деп мындай жай айтып атасыз да. Наоборот, сиз кой анда мен эртең трудовой договор жазатайын бир жерден дешиңиз керек эле да, вообще-то, по идее. Жок, по идее анда болгон мен уже срогу калды да, буга чейин ал законду билбеппиз эле. Эми эжеке, ал эмнеге вот ошолекинде кыргыздар вот мындай кен эмес, мен түшүнбөйм да. Мен бүт кыргыздарга айтып атабыз да. 3 ай деген бир эле жолу келдиңби Россияга? 3 айга бир эле жолу регистрация болсун. Болду, андан трудовой договор менен узартышың керек. Бул кимдер чыгарган? Бул жанагы менин оюмча бул жана Казакстанга барып келген таксисттердин чыгарган закону да. Таксиге түшүп барып келиш керек да бир киши. Ошон үчүн башын айлантып эле кыргыздарга 3 ай сайын кирди чыкты жазаш керек экен деп эле ушинте берет экен. Ошондо кандай кылсак болот? Либо бир туугандарың гражданин болсо, алар менен эме түзсө болобу? Гражданско правовой договор түзүңүз да, эгерде бир туугандарыңыз гражданин болсо. Узартсак. Ооба. Ошол экен, гражданско правовой договор түзөсүз, жөн эле мына домоработница деп түзөсүз, ошо агаңыз, ийиңиз менен. Болду, ошол экен уведомлениесин жибересиз, сиз абсолютно законно жүрөсүз. Сиз Сахаровадан өткөнсүзбү вообще? Жок. А эмнеге жок? Эжеке, закон чыккан го. Азыр дактилоскопический картаң жок болсо, уже депортация. Картада жок вообще. Эми Сахарова бар.
Мен таң калам, Айгерим, кантип эмнеге мындай кылдыңыз? Мен түшүнбөйм да, эмнеге мындай кылып жүрөсүз? 3 айдын ичинде мен таң калам да, ушу 3 айдын ичинде бир күндүк убактыңыз кетти. Сахарова бир күн өтүп кетти. Так что эжеке срочном порядке документтериңизди легалдаштырыш керек, а то чоң испек атпыз. Всё. Андан башка айтар сөзүм жок. Кеңешбек Мырзабек сурооңузду бериңиз. Рахмат. Хорошо. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Men surayın degenlerim, men 3 aylık registratsiyam бүтүп 3 ayga uzarttım da. Анан эми азыр жакында областка, Одинцовский район жака жумушка кетип атам да. Анан тияка барып кайра регистрация кылыш керек экен. Тиякта баягы машина айдаганга гаилер уже неме кыла берет экен да. Ошону кандай кылсам болот эми, а? Кандай кылсаңыз болот? Сиз азыр 3 айлык регистрацияны кантип узарттыңыз кайра? Трудовой договор менен узарттыңызбы? Ооба, трудовой договор менен узарттым да. Эми бирок азыр Одинцовский районго жумушка баратам, ошол жака регистрацияга туруш керек болуп атат да. Анан ал жакталар кайра кирди чыкты кылып келиң, болбосо тиякта узартпайт деп атат да. Кандай кылсам болот деген. Аларыңыз туура эмес айтып атат. Сиз алдагы трудовой договоруңуз, регистрацияңыз срогу бар болсо, сиз Одинцового барасыз, Одинцоводон ошол жерден трудовой договор аласыз дагы. Ошол менен кайра перерегистрация кылып коесуз. Ошол жерден эле квартира тааппы же мындай неме таап, регистрация кылчу жай таап туруп эле перерегистрация. Тиякта үй бар экен. Тиякта үй бар экен, ал хозяйны шаарда турат экен, аяка барбайт экен да, үйдүн ээсичи перерегистрация кылган. Госуслугиден кылып койсун перерегистрациясы. Боло берет да? Боло берет. Самое главное, Одинцоводон трудовой договор алышыңыз керек, иштеген жериңизден. Ошол жерден алыш керек. Базарда иштейт экен да, эми ал жерден трудовой договор бере бербей билбейт экен да анысын. Анда хотя бы Кеңешбек, анда хотя бы гражданско правовой договор түзүш керек. Ошол жерде гражданин Россияны таап туруп. Мен ошол нерсени сурайын дедим да, могу жерде да Москвада да шаарда иштеп атам да, анан экинчи суроо кечирип коесуздар. Анан тиги хозяиндин үйүндө евро ремонт кылып атам да, анан мен айттым да, тиги гражданский правовой договор түзүп албайлыбы, кандай болот, мен бул жерде иштеп атам, эртең мени полиция келип кармаса кандай жооп берем десем, ал айтат, мен макулмун, кагаз түрүндө мындай кол жазма түрүндө жазып берсем болобу дейт да. Жок, жазма түрүндө жазып берсе да болот, бирок гражданско правовой договордун бир нече элементи бар да, ал жерде деген ал трудовой договордой болуп түзүлүп калбаш керек. Эгер трудовой договордой болуп түзүлүп калган болсо, налоговый орган булар трудовой договорду гражданско правовой договорго мындай маскировка кылып койгон дейт дагы, хозяиниңиз экөөңүзгө тең штраф салып ийет. Түшүндүңүзбү? Эгерде неме жок болсо, баягы образецтер мына биздин немеге илип койгон, мына Кубатбек. Ошол жерден карап туруп, ошорекини алып, ошорекиге мындай түзөп жазасаңыз болот. Анан же болбосо такыр жазаш неметпесе, Кубатбек айтсаңыздар, Кубатбек жардам берет сиздерге. Мен ушуну Кубатбектен сурайын дедим эле. Ушул телефон номериңди үчүн жардам берип койсоң жакшы болот да, же номериңди жазып койсоң бир байланышып туруп бүтүрүп алсам жакшы эле ушул нерсени. Сиз мага WhatsApp'tan жазып окшойт, э? Бир жазып эле ошойдон жазып алды да, жооп берип коесуң да. Анан мен да номериңди жоготуп бердим, телефонумду алмаштырып бердим, ошол ойдон анан таппай калдым да кайрачы. Сизге Telegram'dan жазып коеюн, сиз ответ жазып коюңуз мага, э? Хорошо, мейли. Чоң рахмат сизге, чоң рахмат. Кечиресиздер, бир суроом калып кетти, берсем болобу? Так. Сахаровага Кыргызстандан келгенде, границадан келгенде 1 айдын ичинде барыш керекпи же 3 айдын ичинде барса болобу? 1 айдын ичинде, негизи закон боюнча тынчтыр. 1 айдын ичинде өтүш керек. Бирок эми только ушуреки Россияда, ушу Москвада аябай мигрант көп да. Ошондуктан Сахарова эгерде регистрацияң болсо, любой срокто эле кабыл алып атат. Только Сахарова. Зачем эгер башка шаарда, Питер, Новосибирск болсо, анда 1 айдан өтүп кеткенден кирди чыкты кылып келип атат кишилер. Так что эгер сиз Москвада болсоңуз, Сахаровада регистрацияңыз бар болсо, барып өтө берсеңиз болот.